Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн силер менен өтүлүүчү темабыз сүйлөм жана анын түрлөрү. Алгач сабактын максаттары менен тааныштырып алсак. Сүйлөм жана анын түрлөрү жөнүндө түшүнүктөрү кеңейет. Алардын колдонуу чөйрөсү тууралуу кеңири маалымат алышат. Теманы толук өздөштүрүүгө жетишет. Окутуунун натыйжасында студенттер ээ болуучу компетенциялар. Өз оюн мамлекеттик жана расмий тилдерде, оозеки жана жазуу түрүндө логикалык ыраттуулукта ачык айкын далилдер менен бере алат. Демек, сүйлөм бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы. Ал коомдук турмушта пикир алышуунун, байланыш, карым-катнаштын эң негизги каражаты болуп эсептелет. Сүйлөм ар кандай эле сөздөрдүн жыйындысынан түзүлө бербейт. Ал лексикалык, семантикалык маанилери боюнча жакындыгы бар, ошонун негизинде грамматикалык жактан байланышкан синтаксистик, чакан бирдиктердин, сөз тизмектеринен жана сөздөрдөн түзүлөт. Сүйлөмдүн белгилери: толук маанилүү бүткөн ойду билдирет. Анын тутумундагы сөздөр жана сөз айкаштары бири-бири менен дайым байланышта болот. Ар бир сүйлөм өзүнчө интонация менен айтылып, аягында чекит жана башка тыбыш белгилери коюлат. Грамматикалык негизги ээ болуп турат. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Айтылып жаткан кептин мазмунун, баяндап жаткан ойдун кырдаалына карай сүйлөмдөр жай, суроолуу, буйрук, илептүү болуп төрткө бөлүнөт. Жай сүйлөм. Жай сүйлөм сүйлөөчүнүн айлана чөйрөдө чындык турмушта болуп жаткан окуяларга, түшүнүккө, кубулушка жана башка ар кандай нерселерге карата болгон оюн жайынча гана баяндайт. Мисалы, быйыл кыш эрте келди. Суроолуу сүйлөм. Маалымат кабар алуу максатында айтылган сүйлөмдөр суроолуу сүйлөмдөр деп аталат. Мисалы, айылыңарда канча мектеп бар? Буйрук сүйлөм. Сүйлөп жаткан адамдын, айтуучунун эркин, тилегин, өтүнүчүн, буйругун билдирген сүйлөм буйрук сүйлөм деп аталат. Мисалы, окугула. Азыр жооп бересиңер. Демек, бул буйругу иретинде айтылат да балдар. Илептүү сүйлөм. Илептүү сүйлөм жашоо тиричиликте болуп жаткан окуялар, кубулуштар менен көрүнүштөр жөнүндө адамдын чын көңүлүнөн жана ички сезиминен, эмоциясынан чыккан кабарды билдирүү максатында айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөм деп аталат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Сүйлөм жөнөкөй сүйлөм, татаал сүйлөм болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сүйлөм бир гана сүйлөмдөн турган же болбосо бир нече грамматикалык негизге ээ болгон сүйлөм. Мисалы, менин досум. Жаңы жыл келди. Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү жалаң, жайылма, толук, кемтик, атама, белгилүү жактуу, белгисиз жактуу, жаксыз сүйлөм. Татаал сүйлөм эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлөт. Анын тутумундагы сүйлөмдөр маанилик жактан да, грамматикалык жактан да өз ара байланыштуу болушуп, бүтүн бир ойду билдирет. Ошондой эле татаал сүйлөмдө эки же андан көп грамматикалык негиз болот. Жаан жайт, эгин өсөт, эл күн көрөт, мен да алар менен кошо жашайм. Татаал сүйлөмдүн түрлөрү: тең байланыштагы татаал сүйлөм, багынкы байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөм маанилик жана грамматикалык жактан тыгыз байланышта болуп, бир бүтүн ойду билдирип турган эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлгөн татаал сүйлөм тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы,
Мидер китепканага барды да өзүнө керектүү китептерге буйртма берди. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн составындагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз алдынча турганда бир ойду туюндура алышат. Аларды өз алдынча кароого да мүмкүн. Бирок жөнөкөй сүйлөмдөр маанилери боюнча тыгыз байланышта болуп, интонациялык жактан ажырагыс бирдикте турат. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара төмөндөгүдөй жолдор аркылуу байланышат. Интонация жана байламталар аркылуу. Ошондуктан алар байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм жана байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм болуп бөлүнөт. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн составындагы жөнөкөй сүйлөмдөр интонация аркылуу байланышат жана тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан ар түрдүү катышта болот. Ушул өзгөчөлүгүнө карай ал төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: мезгилдеш, каршылаш, салыштырма, себеп натыйжалаш, чечме. Демек, мезгилдеш бир мезгилде удаалаш ыраттуулукта же ар башка мезгилде болуп өткөн кыймыл-аракетти, окуяны билдирет. Мисалы, жаз келди, жер бетинде кыймыл башталды. Каршылаш маанилери бири-бирине карама-каршы айтылат. Мисалы, жакшынын акылы ташка тамга баскандай, жамандын акылы түз эле казан аскандай. Салыштырма маанилик жактан өз ара салыштырып айтылат. Мисалы, тоту жүнү менен, булбул үнү менен. Себеп натыйжалаш иш аракеттер, окуянын жүрүшү бири-бирине себеп натыйжалаш мааниде колдонулат. Мисалы, жол тайгак, машиналардын жүрүшү кыйын. Чечме жөнөкөй сүйлөмдүн бирөөсү чечмеленүүнү талап кылып, жалпыланган мааниде айтылат да, калгандары анын маанисин чечмелейт, тактайт. Мисалы, отургандардын арасынан элди ойлогондор үчөө гана. Бири Эшмат, экинчиси Табалды, үчүнчүсү Айтмамбет. Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн составындагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу байланышат. Байламталардын катышына карата татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр ар түрдүү маанилик катышта болушат. Ошого байланыштуу байламталарды төмөндөгүдөй ажыратууга болот: байланыштыргыч байламталар, себеп байламталар, каршылагыч байламталар, божомолдогуч байламталар. Байланыштыргыч байламталар өз ара мезгилдеш маанидеги жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат. Аларга да жана, жанада, дагы деген байламталар кирет. Мисалы, жеңиш кабинетине кирди да жасай турган жумуштарын пландаштыра баштады. Себеп байламталар себеп натыйжалаш сүйлөмдөрдү байланыштырат. Аларга анткени, себеби, андыктан, ошол себептүү, эмне үчүн десең, ошондуктан деген байламталар кирет. Болжогон жерге жетүүдөй эмеспиз, себеби түш ооп калды. Каршылагыч байламталар мааниси бири-бирине карама-каршы келген жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырат. Аларга ал эми, бирок, антсе да, ошондой болсо да, анткени менен, ошондой болгону менен деген байламталар кирет. Мисалы, асманды ала булут каптап турду, бирок жамгыр жааган жок. Божомолдогуч байламталар бирдей тең маанидеги сүйлөмдөрдү байланыштырууда колдонулат. Аларга же болбосо мүмкүн деген байламталар кирет. Мисалы, ал кечээ келбеди, мүмкүн бүгүн келип калар. Багынкы байланыштагы татаал сүйлөм. Багынкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн составындагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири грамматикалык өзгөчө түзүлүштө болуп, өзүнө тиянактуу ойду билдире албайт. Ошондуктан ал дайым өзүнөн кийинки сүйлөмгө көз каранды болуп, анын ар түрдүү маанилик кырдаалын көрсөтөт.
маанилик жана грамматикалык жактан өз ара тыгыз байланышта болуп, бири экинчисине багынып турган жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлгөн татаал сүйлөм багыңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мындай татаал сүйлөм составында баш жана багыңкы сүйлөмдөр болот. Баш сүйлөмдөгү ойдун ар түрдүү кырдаалын билдиргендигине байланыштуу багыңкы сүйлөм төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Мезгил багыңкы сүйлөм, шарттуу багыңкы сүйлөм, карама каршы багыңкы сүйлөм, сыпат багыңкы сүйлөм, салыштырма багыңкы сүйлөм, себеп багыңкы сүйлөм, максат багыңкы сүйлөм, орун багыңкы сүйлөм, сан өлчөм багыңкы сүйлөм. Мезгил багыңкы сүйлөм. Багыңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин көрсөткөн багыңкы сүйлөм мезгил багыңкы сүйлөм деп аталат. Ал качан, качанга дейре, качанга чейин, качантан бери, кайсы убакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, таң агарганда жолоочулар жолун улашты. Шарттуу багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдө айтылып жаткан кыймыл-аракеттин, окуянын, кубулуштун орундалуу же орундалбай калуу шартын көрсөтүп турган багыңкы сүйлөм шарттуу багыңкы сүйлөм деп аталат. Кээде багыңкы сүйлөмдө коюлган шарт баш сүйлөмдө айтылып жаткан ой пикирге каршы келет. Ал шарт баш сүйлөм тарабынан ишке ашырылбайт. Ушундай өзгөчөлүгүнө карай шарттуу багыңкы сүйлөм реалдуу эмес, болжол шарттуу багыңкы сүйлөм болуп бөлүнөт. Мисалы, тартип катуу болсо, иштин жыйынтыгы жакшы болот. Карама каршы багыңкы сүйлөм. Сүйлөмдө айтылып жаткан бир окуя же кыймыл-аракет экинчисине карата ички мааниси боюнча карама каршы келсе, карама каршы багыңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, ишкана жаңы ишке киргизилсе да, жакшы ийгиликтерге жетишүүдө. Сапат багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин, окуянын кантип же кандайча болуп абалын, мүнөзүн билдирген сүйлөм сыпат багыңкы сүйлөм деп аталат. Ал кантип, кандай, кандайча деген суроолорго жооп берет. Бүт ааламга жарык нурун тартуулап, толуп турган ай асмандагы кудуреттүү бир күч сыяктанат. Себеп багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү окуянын, кыймыл-аракеттин натыйжасынын себебин билдирип турган багыңкы сүйлөмдөр себеп багыңкы сүйлөм деп аталат. Ал эмнеликтен, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Жер титирөө катуу болгондуктан эл көп зыян тартты. Максат багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойдун максатын билдирип турган сүйлөм максат багыңкы сүйлөм деп аталат. Эмне максат менен деген суроого жооп берет. Мисалы, берилген тапшырманы эртерээк аяктоо үчүн ал убакытты чектебей иштеп жатты. Орун багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин кайдан же кайсы тараптар орундалышын билдире турган багыңкы сүйлөм орун багыңкы сүйлөм деп аталат. Ал кайда, кайдан, каерде, кайсы жакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, тартип менен биримдик кайсы жерде болсо, ошол жерде ийгилик табылот. Сан өлчөм багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун даража өлчөмүн, көлөмүн билдирген сүйлөмдөр сан өлчөм багыңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, адам канчалык эрктүү болсо, жашоодо ошончолук күчтүү болот. Салыштырма багыңкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү ойго карата багыңкы сүйлөмдөгү кыймыл-аракет, окуя же кубулуш салыштырып айтылса, салыштырма багыңкы сүйлөм деп аталат. Мисалы, эмгегиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. Мына көрдүңөрбү балдар? Бүгүн биз силер менен сүйлөм жана анын түрлөрү боюнча болгон маалыматтарга ээ болдук. Анда жогорудагы темабыз түшүнүктүү болсо,
бышыктоо үчүн көнүгүүлөргө көңүл бурабыз. Биринчи көнүгүү: текстти ролдоштуруп көркөм окугула. Жалаң, жайылма, толук, кемтик сүйлөмдөрдү таап түшүндүргүлө. Экинчи көнүгүү: жогорудагы тексттин негизинде берилген төмөндөгү текстке толук жана кемтик сүйлөмдөрдү киргизүү менен улантып жазгыла. Балдар, биринчи жана экинчи көнүгүүнү дептерлерибизге иштейбиз. Азаматсыңар балдар. Көнүгүүлөрдү иштеп бүтсөк, анда жогорудагы көрсөтүлгөн тестке назарыбызды бурабыз. Бул жерде бир нече тесттердин варианттары менен берилген. Тестти белгилеп чыгабыз. Азаматсыңар балдар. Эгерде тестти белгилеп чыксак, демек пикир алышуу бул турмушта ар дайым болуп тура турган зарыл нерсе. Коомдун бардык мүчөлөрүнүн бири-бири менен байланыштыруучу, пикир алыштыруучу курал болуп эсептелген тил катнашуунун негизги формасы катары дайыма сүйлөмдү пайдаланылат. Сүйлөм дайыма турмуштагы чындык жөнүндө, башкача айтканда турмушта болгон окуялар, иштер, табияттын ар түрдүү көрүнүштөрү, кубулуштар жана башка жөнүндө кабар берет. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.